Легитимдүү президент бар, спикер бар, премьер-министр бар. 3 киши сиздер отуруп, консенсусга келип, өткөндө кемчилдиктерди жоюп, алдыга карап жылышыңыздарга сиздерден биз чоң суранабыз. Жалпы эл күтүп турат. Териштире турган ким күнөөлүү деген ага жетишебиз. Бүгүн тез аранын ичинде тынчылыкты орнотуп, болгон кечеги кемчилдиктерди жоюп, шайлоону мыйзам чегинде 6 ноябрдан кечиктирбей жарыялап, жаңы шайлоону камсыз кылып беришиңиздерди ушул 3 кишиден биз суранабыз. Президенттен, премьер-министрден жана биздин төрагадан. Биз тиреше турган күндөр артта калды. Биз алдыга кетишибиз керек. Эмне үчүн ошол 5 октябрда чоң элдин толкундоосу болду. Бул шайлоонун жыйынтыгынан. Шайлоонун жыйынтыгы бир эле партия эмес, 10дон ашык партия наразы болуп, 30 миңден ашык эл аянтка чыгып, бүт Кыргызстан дүрбөңлөңдөп, ошону укпай койдуңар. Ошо күнү токтоткондо ушул нерселер болот. Бир гана талап болгон ал күнү. Шайлоо жокко чыксын, жаңыдан шайлоо болсун деп. Укпай койгонубуздан ушул жыйынтыкка келдик. Эми дагы айтам, териштирүүнүн кереги жок. Канат Кедерханович, эртең биз мыйзамды даярдайбыз. Даяр. Бүрсү күнү сиз ушул жыйынды жана келбегендердин баарын жыйнап беришиңизди суранам. Бул мыйзамда 2-3 гана маселе коюлат. Биринчи, форма 2-ни жок кылышыбыз керек. Экинчи, порогту 3%ке түшүрүшүбүз керек. Үчүнчү, 1 миллион сом залогту түшүрүшүбүз керек. Анан артынан жанагы прописканы жылдырышты дагы 1 айдан ар жагына эсепке албашыбыз керек. Ушул нерсени биз, бул менин каалоом эмес, бул элдин каалоосу, партиялардын каалоосу, баарынын каалоосу. Регламент деп, 1 айлык коомдук угуу деген акылдуу сөздөрүңөрдү токтоткула. Баарыбыз чогулалы дагы ушул мыйзамды бүрсү күнү 3 окуудан кабыл алып, элге эл уксун, билсин. Жаңы партияларга баарына эркин атаандоосуну Канат Кедерханович камсыз кылып беришиңиздерди биз суранабыз, эл талап кылат. Бүрсү күнү ушул келгендер, Канат Кедерханович, сиз толук камсыз кылып бериңиз. Келбегендер эл душманы болот. Биз 2 жыйында келдик, премьер-министрди шайладык, спикерди шайладык. Өзүбүз үчүн эмес, эртеңки бүрсү күнү эл үчүн баарыңар келип бергиле. Рахмат.